Салам. Менин атым Айнура. Мен Career Ambassador Foundation өкүлүмүн. Бул менин менчик билим берүү компаниям. Биз чет элдик жогорку окуу жайларына стипендиялык негизде тапшырып өтүүгө жардам берип, окуучулар менен жаштарга көмөктөшүп, улуулар менен ата-энелерди жашоонун ыкмаларына үйрөтөбүз. Бүгүн мен билим берүү бизнесимди негиздеген соң 2 жыл аралыгында өзүмдүн кетирген каталарым тууралуу айтып бергим келип турат. Биринчиден, өзүңүздүн бизнес планыңызды түзүп, кардарлардын базасын негиздөөгө чейин офисти ыражага албаңыздар. Мен болсо офис ачып, анан 3-4 ай ичинде бизнес план жазып, маркетинг планын түзүп, өз курстарымды тактаганга убакыт короттум. Башкача айтканда, методикамды иштеп чыгып, тренингдер менен курстарды түзүү үчүн ыкмаларды аныктап чыгып, алардын кандай иштээрин байкап чыктым. Менимче, бул менин кетирген каталарымдын бири болду. Бул иштердин баарын офисти ижарага албай туруп, ижарага, интернетке, коммуналдык төлөмдөргө акча коротпой эле, мисалы, үйдө отуруп жасаганда болмок. Экинчиден, сиз баштап жаткан бизнести түшүнбөгөн кишилер менен бирге бизнес баштабай эле койгон жакшы. Мисалы, менде стартап бул командалык иш деген ишеним бар болгон. Башкача айтканда, аны сөзсүз башка бирөө менен биргеликте баштоо керек деген ой болгон. Албетте, бизнесимди мен аны таптакыр түшүнбөгөн кишилер менен баштап алгам. Алар билим берүү тармагында жана анын ичинде кеңешчилик багытында, анан дагы мектеп окуучулары жана улуулар менен билим тармагында иш алып барып көрүшкөн эмес. Кийинкиси, өз стартапыңызды туугандарыңыз менен баштоого шашылбаңыз. Мен стартапты туугандарыңыз менен баштай албайсыз деген жерим жок. Албетте, баштаса болот. Бирок, бул жерде негизгиси алардын бул бизнесте түшүнүгү, зор каалоосу болуп, ал аларга жагышы керек. Жана албетте, менин туугандарымдын андай түшүнүгү болгон эмес. Ошого ылайык жарым жылдан кийин алар андан чыгып кетишти. Менин түшүнгөнүм, туугандар ортосунда жылуу мамилени сактап калуу маанилүү. Анткени алар бизнестен чыгып кетип жатканында, албетте, өз салымдарын чыгарып алууну каалашкан. Булардын баары мен үчүн жүк болуп калды. Башкача айтканда, мен алардын салымдарын кийин төлөп бердим. Төртүнчүдөн, стартапты сиздин ролуңуз, милдеттериңиз жана тараптардын укуктары камтылган келишим түзүлүп, ага кол коюлганга чейин инвестор менен иш баштабаңыздар. Менин туугандарым стартаптан чыгып кеткенден кийин дагы мен стартап командалык иш жана адамдык жана каражат ресурстарынан караганда мен ишимди жалгыз баштай албайм деген ойдо калып келгем. Анан мен шерик инвесторду таптым. Негизинен алганда биз курдаш болгонбуз. Анын билим берүү тармагы тууралуу түшүнүгү бар болгондуктан, биз ооз-эки сүйлөшүп, ар бирибиздин өз ролубуз менен милдеттерибизди аныктап алганбыз. Андан соң биз ишибизди баштадык. Жалпысынан биз компанияны каттоодон дээрлик өткөрүп калганбыз жана кеңсе издеп баштап, дал ушул жерден бизде кайчы пикир пайда болгон. Офистин жайгашуу жери боюнча. Ушундай бир көйгөй пайда болуп, кандайдыр бир келишпестик жаралып, сиздер түшүнгөндөй, биз кош айтыштык. Бирок ал учурда биздин эч кандай меморандумубуз болгон эмес. Ошондуктан мен азыр толугу менен ишенем. Эгерде мен инвесторду тарта турган болсом, демек алгач меморандумга кол коюп, өз аткарган ролубуз, милдеттерибиз жана ким кандай жумуш аткараарын алдын ала аныктап алабыз. Андан кийин гана ишти баштайбыз. Демек, мына бул менин катам болду. Кийинкиси, бизнесиңизге көңүл бурууга жолтоо боло турган социалдык тармактарга жана коомдук иштерге көп убакыт сарптоонун кажети жок. Бул кеңеш өзгөчө коомдук маанилүү демилгелерге катышууну туура көргөн адамдарга тийиштүү. Жеке мен да ушундай кишилердин катарынан болом. Четте тура бере албайм.
Мен байкагандай, менин коомдук активдүүлүгүм баштапкы 2 жыл ичинде өзүмдүн бизнесиме көңүл топтоого жолтоо болуп келген. Коомдук иш-чараларга катышканыман улам мен баштаган стартап айрым учурларда жабыркап да келди десе болот. Бул жерден мен өз убактыңыздарды туура пландап, коомдук активдүүлүктү да туура аныктоого чакырат элем. Эсиңиздерде болсун, сиз өзүңүздүн стартабыңыз менен сиздин коомдук активдүүлүгүңүзгө дээрлик барабар баалуулукту жаратып жатасыздар. Балким айрым учурда бир нерсеге багытталбаган коомдук активдүүлүктөн да баалуу нерсе болушу мүмкүн. 6-чысы, салган акчасынан дароо эле пайда көрөм деген инвесторлор менен иш алып баруудан алыс болуңуздар. Бул кайрадан эле сиздин бизнес тармагыңыз тууралуу түшүнүгү жок шериктештерге тиешелүү. Эмнеге дегенде, анткени стартап жөн эле катардагы бизнестен айырмаланып, бул инновациялык бизнес. Башкача айтканда, инновациялык бизнес дайыма жана дароо эле пайда алып келе баштабайт. Анткени инновациялык бизнес элге, кардарларга, мисалы көрсөтүлүп баштаган кызматты түшүндүрүп жеткирүүгө убакытты талап кылат. Жана бул жерде катылган коркунучтар бар. Ошондуктан, эгерде сиз шериктештерди, инвесторлорду тарта турган болсоңуз, анда ал киши дал сиз каалаган баалуулукту жаратууга кызыктар болгонун аныктаңыз. Ал эми баалуулукту жаратуу убакытты талап кылат. Кийинкиси. Менин кийинки кетирген катам стартаптын башында эле күн сайын өз максаттарымды жазып чыкпаганым да болгон. Жана чынын айтсам, менин бош убактым болгон жок. Анткени иш баштаганда көп нерсе сага асылып калат. Жана бир караганда жөнөкөй көрүнгөн. Кечинде отуруп, кийинки күндүн максаттарын жазып чыгуу аткарылгыс ишке айланат. Менде да дайыма эле бул нерсе колуман келип жаткан жок. Мен аларды дээрлик жазган жокмун. Бирок менде бир айлык иштин так планы болгону менен мен аны аткарып келгем. Бирок ар бир күндүн так планы болгон эмес. Эми 2 жыл өткөн соң мен ар бир күндүн максаттарын так жазып баштадым. Башкача айтканда, мен максаттарымды алдыдагы күнгө чейинки күндүн кечинде жазып, анан жума аягында максаттардын кароосун уюштурууга өзүмдү үйрөтүп алдым. Демек, өзүмдү тарбияладым. Эми мен байкагандай аткарган жумушум жанагыдей эле жалпы стартаптын эффективдүүлүгү бир нече ирет өстү. Жана айта турган акыркы нерсе, мен сиздерге кеңеш бергим келет. Баштап жаткан стартаперлердин жана жеке ишкерлердин, кеңешчилердин жана ал түгүл насаатчылардын берген кеңештерин баарына эле ишене бербегиле. Анткени ар биринин өз тажрыйбасы, адистиги, өз башынан өткөргөн окуялары, чектөөлөрү жана ар биринин өзүнүн чымындары бар. Ооба. Албетте, алардын айткандарын угуп, маалыматты чайнап чыгып, бирок акыры чечимди өзүңөр кабыл алгыла. Өзүңөрдү гана угуп, өз интуицияңарга таянгыла. Анткени дал интуиция ички сезим сизди алдабайт. Жана азырдагы менин кеңештеримди угуп жатып, аларды шектенүү менен кабыл алгыла. Анткени бул менин жеке тажрыйбам, жана ал жалпыга туура келе бербейт. Акыркы айта турган нерсем, ката кетирүүдөн коркпоңуздар. Стартап башталганда баары бир алар болбой койбойт. Бир эле белгилей турганым, чоң финансылык ката кетирүүдөн этият болууга чакырат элем. Менимче, мен дал ушул катаны кетирген жокмун. Жана мен өкүнбөйм. Анткени көптөр стартап баштап жатып, кредит алып, аны тез эле үстүн жабам деп ойлошот. Сиздер башка миллиондогон каталарды кетиришиңиздер мүмкүн, бирок каражат жагынан өтө так болуңуздар. Анткени жыйынтыгында карыздарды төлөөгө сиз өзүңүз гана жооптуу болосуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Колуңуздардан келет деп ишенем. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор пайда болсо, мен дайыма Facebook'та жана Instagram'дамын. Жана аха долбооруна ушундай мүмкүнчүлүк үчүн рахмат. Жакшы калыңыздар.